Түшкүз эфирде күндүн маанилүү маалыматтарын камтыган жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Кыргызстан 2027 жылы дүйнөлүк тоо саммитин өткөрүүгө камынууда. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 2023-2027 жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттерди даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин экинчи жыйынын өткөрдү. Жыйын президенттин тоо иштери боюнча атайын өкүлү, жогорку кеңештин депутаттары, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана мэрия башчыларынын катышуусунда өттү. Жыйынды ачып жатып Минкап башчысы президент тоолуу аймактарды өнүктүрүү маселесин эл аралык деңгээлде ырааттуу түрдө алдыга жылдырып жатканын белгиледи. Каракол шаары бийик тоолуу статус алып, көп балалуу үй бүлөлөр үчүн жаңы жеңилдиктер иштей баштады. Мындай статус өзгөчө Ысык көл облусу сыяктуу тоолуу региондор үчүн өтө маанилүү. Калктын аймакта жашап, эмгектенүүсүнө дем берип, жергиликтүү экономика менен социалдык чөйрөнү бекемдөөгө жардам берет. Каракол тургундары жаңы жеңилдиктерди жигердүү пайдаланып, мамлекеттин камкордугуна ыраазычылык билдиришүүдө. Бирок чечиле элек айрым маселелер бар. Алардын бири эмгек акыга кошумча төлөм дагы деле толук ишке кирбегендиги. Теманы кабарчыбыз Талгат Токтомушов улантат. 2025 жылы өткөн элдик курултайда көтөрүлгөн демилгелердин бири ишке ашып, Каракол шаары расмий түрдө бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын аймактардын тизмесине кирген. Бул чечим шаар тургундары үчүн бир катар мамлекеттик жеңилдиктерди алып келди. Алар мурда негизинен алыскы тоолуу айылдарда гана колдонулуп келген. Эң маанилүү жаңылыктардын бири көп балалуу үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пул. Азыркы мыйзамга ылайык бийик тоолуу шарттарда жашаган үй бүлөлөрдүн 3 жана 4 баласына 3 жашка чыкканга чейин ай сайын 3000 сомдон төлөнөт. Караколдун жаңы статусу менен бул жеңилдик шаар тургундарына да жайылтылды. Жөлөк пулду бир турчу боюнча ошо 3-4 балабызга алдык. Негизи 5 балабыз бар. Ошонун 3-4 баласын алдык. Биринчи жолу алдык. 3 жашка чейинки бериле турчу. Документ чогултуу боюнча жеңил эле болду. Баарын түндүктөн бердик. Баарын бат эле бир күндө эле чогултуп эле, бир күндө тапшырып койдук. Февраль месяцинен баштап эле уже алып баштадык да. Биринчи жолу алдыңыз, демек буга чейинки балдарыңыздарга эч кандай буга чейинки балдарымда мен чындыгында 3-4 жолу тапшыргам. Биринчимде келип ошо холодильник үйүңдө эмне буюмдарың бар болсо ошонун баары эсептелинет деп келип берилбей кеткен да. Кийинкилеринде тоже машина бар, тил бар, бул бар деп көп нерсени эме кылып коюшкан да. Негизи бир төлөй акча болот, балдардын сатигине баланын өзүнүн кем каражаттарына жетишип калат экен да. Маалыматтар боюнча азыркы учурда Караколдо 1150 ата-эне 3 баласына жөлөк пул алуу үчүн документ тапшырып, алардын ичинен 615 биринчи айлык төлөмдү алып кетишти. Бул сан дагы өсүүдө. Анткени арыздарды кабыл алуу дагы деле уланууда. Мындан тышкары, шаар бийик тоолуу аймактарга киргенине байланыштуу электр жарыгына, пенсияга жана эмгек акыга кошумча компенсациялар каралган. Ал эми эмгек акыга кошумча каражат азырынча төлөнө элек. Бул үчүн министрлер кабинети тарабынан атайын токтом кабыл алынышы керек. Токтом чыккандан кийин шаарда иштегендерге тиешелүү кошумча акча төлөнө баштайт. Бул дагы болсо Каракол шаарында ошол ата-энелерге бир жардам катары бир жакшы көмөк болмокчу. Мындан тышкары ошол тоолуу аймактарга киргендигине бул светтен дагы мисалы мурун 700 киловаттка чейин 1 сом 37 тыйындан, андан кийин 2 сом канча тыйындан төлөнсө, азыр баардыгы эле ошол 1 сом 37 тыйындан эсептелип, бул дагы элге ошол тоолуу аймакка киргендигине байланыштуу бир жеңилдиктер болду да. Мындан тышкары эмгек акыга дагы жанагы кошула турган акча ушул Кабминдин бир токтому чыкса, жана коэффициенти менен кошулуп, ошонун негизинде перерасчет менен ошол эсептелип, бул эмгек акыга да кошулмакчы тоолуу аймактарга. Мамлекеттик кепилдиктер жана компенсациялар жөнүндө мыйзамдын негизги максаты бийик тоолуу жана катал шарттарда жашаган калктын демографиялык өсүшүн колдоо, көп балалуу энелерге жардам берүү, балдардын ден соолугун, өнүгүүсүн камсыз кылуу. Караколдун тургундары үчүн бул өзгөртүүлөр шаарды өнүктүрүүгө, жашоо сапатын жакшыртууга жана жаш үй бүлөлөрдүн тоолуу аймактарда калуусуна түрткү берери күтүлүүдө. Талгат Токтомушев, Батыр Абиев, Атайын Ысык көл жаңылыктарына.
Акыркы күндөрү массалык маалымат каражаттарында ысык көл тартылып барат деген тариздеги макалалар чыгып жатат. Бул олуттуу маселе тууралуу кеп бүгүн жогорку кеңеште да козголду. Депутат Улам Примов өлкөбүздүн бермети болгон ысык көлдү коргоо жана сактоо зарылдыгын көтөрдү. Анын айтымында мурда көлгө чоң кичине болуп 80 дарыя коюлса, азыр алардын саны 35ке жакыны калды. Аны да дыйкандар колдонуп көлгө дээрлик суу акпай жатат. Бул кооптондуруучу абал. Ысык көлдү коргоо жана сактоо боюнча шашылыш чаралар көрүлүшү керек же өзүнчө агенттик түзүп, эл аралык уюмдар менен иш жүргүзүү зарыл. Эгерде азыртадан көлдү сактоонун жолдорун издеп чара көрүлбөсө, Кыргызстан келечекте экологиялык кырсыкка туш болот деп билдирди Улам Примов. Бул туурасында биздин кабарчылар серепчилерден жана окумуштуулардан маалымат топтоп жаткан маалы. Жакында бул темага сөзсүз кайрылабыз. Кыргызстанда айыл чарба тармагын колдоо максатында жалпы суммасы 13 миллиард 180 миллион сомду түзгөн 9 мамлекеттик долбоор ишке ашырылууда. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жеңилдетилген каражаттар Айыл банк жана Элдик банк аркылуу дыйкандарга, фермерлерге жана агробизнес өкүлдөрүнө берилет. Министрликтен белгилешкендей, бул долбоорлор өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнү жаңы деңгээлге чыгарууну көздөйт. Каракол шаарында жол чырак орнотулбаган бир топ кесилиштер бар. Алардын бири жол кырсыктар эң эле көп катталган, карапайым калк кооптонуп калган Гебзе Кайынкозов жолдорунун кесилиши. Аталган 4 айрылыш УТРК Ысык көл облустук телеканалдын кеңсесине жакын болгондуктан унаалардын кагылышына кабарчылар эчен ирет күбө болушкан. Бул тууралуу бир катар эфирдик материалдар даярдалып, жыйынтыгында аталган кесилишке жол чырак орнотулуп, жакында ишке киргени турат. Кооптуу кесилиштеги жаңы жол чырак качан иштеп баштайт? Негизи эле Каракол шаарында жол кырсыктары боюнча абалгандай. Мына ушул багытта биздин кабарчыбыз Асылбек Байалиев тийиштүү адистер менен жолугушуп маалымат чогулткан. Асылбек, саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Айтсаңыз, учурда Каракол шаарында жол кыймылы боюнча, жол коопсуздугу боюнча абалгандай, анан статистикалык маалымат барбы? Ушул кырсыктар азайдыбы же көбөйдүбү? Саламатсызбы кесиптеш. Негизи эле азыр жеке эле бул Каракол шаары эмес, бүтүндөй өлкө боюнча эле ар кандай жол кырсыктары да көп учур катталып жатат. Эми мунун себеби катары ар кандай жол эрежелерин сактабагандык, жол ылдамдыкты ашыра айдагандык, жол эрежелеринин толук белгилерин дагы билбестик, же болбосо тажрыйбанын аздыгы дейбизби, же өз кезинде ошол айдоочулук күбөлүктү сатып алгандын кесепетинен дагы болуп жатат. Эми азыр биз жеке эле Каракол шаары эмес, жалпы Ысык көл облусу боюнча айта турган болсок, 2025-жылы жалпы облус боюнча 423 жол кырсыгы катталган. Анын ошол бир жылдын ичиндеги 12 айдын жыйынтыгы боюнча алып карап келе турган болсок, 701 жаран жеңил жана ар кандай оор жаракаттарды алып, ар кандай ооруканаларга кайрылган. Анан бул боюнча, мунун алдын алуу боюнча, жол кырсыктарын азайтуу боюнча Ички иштер министрлиги ар кандай профилактикалык иштерди дагы жүргүзүп жатат. Мунун натыйжасында 2024-жылга салыштырмалуу 2025-жылы бир канча пайызга азайган. Жана бул боюнча дагы учурда дагы токтобостон иштер жүрүп жатат. Биз бул боюнча атайын тийиштүү кызматтын өкүлүнөн дагы барып сурап көрдүк. Кээ бир көчөлөргө жолдор жаңы салынганына байланыштуу разметкалар чийилип, ошондо эле дорожный знактар коюлуп жатат. То есть кайсыл учурда оңго кетиштүү, солго кетиштүү, токтотуу, унаа токтотуу жайларга парковкалар коюлуп жатат, знактар. Лежачий полицейский коюлуп аткан жерлерге знактар коюлган. Ошол эле учурда может айрым айдоочуларыбызга шашып жатканына байланыштуу, ылдамдык сактабаганына байланыштуу көрбөй мындай өтүп кеткенине байланыштуу болуп атат да. Себеби азыркы учурда шаардын толук кандуу жаңыланган көчөлөрдүн баардыгына толук кандуу азыркы учурда дорожный знактар коюлуп, жол белгилери түшүп жатат азыркы учурда коюлуп. Асылбек, айтсаңыз, атактуу баягы биз кеп кылган Коюнкөзов Гебзе көчөлөрүнүн кесилишине орнотулган жол чырагы качан ишке кирет экен? Эл көп киши күтүп атса керек. Ооба, чындап эле сиз айтып кеткен бул кесилиш, ошол Гебзе көчөсү менен Коюнкөзов кесилиштери акыркы мезгилдерде эң кооптуу жолдордун кесилишине дагы айланып бараткан.
Себеп дегенде бул жерде жеңил унаалардын сүзүшүнөн башталган, унаалар кагылышып жеңил жаракат алгандан баштап адам өмүрлөрүн алган жол кырсыктар дагы катталган кесилиш болуп саналат. Анан биз атайын тактап изилдеп көрсөк, бул жердеги мындай көп кырсыктын катталышынын себеби бул биринчиден Каракол шаарынын эң борбордук аянтына эң жакындап жайгашкан кесилиштердин бири болуп саналат экен. Жана тегерегинде университет, окуу жайлар, бала бакча жана ар кандай окуу борборлору болгондуктан кыймыл абдан да көп болот экен. Өзгөчө таң эрте жана кечке маал абдан көп болгондуктан ушуга чейин дагы жетет экен. Анан бул нерсенин алдын алуу максатында ички иштер министрлиги тарабынан ошо демилге көтөрүлүп, бүгүнкү күндө мына мынтип атайын жол чырактар дагы орнотулду. Маалымат катары айтып кете турган болсок, 2023-жылы аталган ошо Кебзе жана Коюн-Көзүк көчөлөрүндө дагы капиталдык оңдоо түзөө иштери жүргөн көчөлөрдө баягы оңдолгон. Мунун аркасында бирок буга чейин жол чырактардын ошо светофордун дагы жок болушу себебинен жанагындай көп кырсыктар дагы катталып келген. Учурда биз тийиштүү кызматтардан да сурап көрдүк, качан иштейт, кандай болот, жана бул жол кырсыктын азайтуу максаттары кандай болуп жатат деп. 2024-жылы ошо жол кырсык токтогон себебинен жасалма тоскоолдуктарды тийиштүү жол белгилери менен ылдамдыкты чектөө жана ошо жасалма тоскоолдукту эскертип турган жол белгилери менен коюлган. Андан кийин деле ошо жол кырсыктардын саны азайган жок. Ушул аталган кесилиштен жол кырсыктардын саны азайбагандыктан адам өмүрү менен коштолгон жол кырсыктар да катталып кетти. Ошол себептен 2026-жылы быйыл мынакей өзүңөр да көрүп тургандай жол чыракты койдуруп атабыз. Эми бүгүнкү күндө ишке кире элек, эми жакын арада кирет. Ошондой эле ушул Коюн-Көзүк көчөсү менен Жусаев көчөсүндө да ошо жол кырсыктар көп катталган себептен 2025-жылы 2025-жылдын биринчи чейрегинде ошока жаңы жол чырак коюлган. Асылбек, ушуну менен маалыматыңыз соңуна чыкты окшойт, Ооба, биз ошол тактаган маалыматтар боюнча ушундай. Учурда жеке эле Каракол шаарында эмес, бүтүндөй өлкө боюнча, анын ичинде Ысык Көл облусунда дагы абдан жаңы жолдор салынып жаткандыгына байланыштуу көптөгөн ушундай жол кырсыктарын азайтуу максатында ички иштер министрлиги тарабынан, ошол жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан көптөгөн иштер дагы аткарылып жатат. Чоң рахмат. Мен телекөрүүчүлөргө эскерте кетейин, биз менен түз байланышта Асылбек Байалиев болду. Ошондой эле биздин телеканал жол жүргүнчүлөрдү жана айдоочуларды жол эрежелерин сактоого жана сак болууга чакырат. Биз болсо улантабыз. Салык кызматы тамактануу жайлары ККМ чек берүүгө милдеттүү деп билдирүү таратты. Кафе жана ресторандарда эсептешүү учурунда кардарга контролдук кассалык машинанын фискалдык чеги, башкача айтканда ККМ чеги милдеттүү түрдө берилиши керек. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы эскертти. Көбүнчө фискалдык чектин ордуна кардарларга мекеменин эсептик программасында түзүлгөн тамактын аталышы жазылган кагаз же буйрутма тууралуу маалыматтын сүрөтүн беришет. Мындай документтер фискалдык чектер болуп саналбайт, төлөө фактысын тастыктабайт жана салык системасында катталбайт. Ак ниетсиз салык төлөөчүлөрдүн мындай аракеттери чыныгы кирешелерди жашырууга жана салык төлөөдөн качууга багытталган деп билдирет өлкөнүн салык кызматы. Учурда өлкө аймагында эттин баасы өсүп жаткан маалы. Социалдык тармактарда өлкөнүн ар кайсы аймактарында ар бир адам үчүн маанилүү азыкка болгон баанын өзгөргөнүн чагылдырган билдирүүлөрдү кезиктирсе болот. Ысык Көл облусунун борбору Каракол шаарындагы эт базарында да баалар көтөрүлгөнү айтылып келет. Эт базарындагы бааларга кабарчыбыз Жанара Сагындыкова байкоо жүргүзүп, жергиликтүү элдин пикири менен таанышкан. Эптеп 1,5 кило алабыз. Анда санда кичине эт жейли деп. Элек тургундары мынтип эт алууга келип, бааларын көрүп таң берүүдө. Күркүрөгөн күздө деле эттин наркы түшпөй, учурда көтөрүлгөнү карапайым элдин капчыгына оор болуп жатканын айтышат. Койдун этин алсамбы деп келгем. Анан баары эле кымбат. Аны биз пенсиядабыз, ошо пенсиялерге аябай эле кымбат болуп калат. Мурун жакшы болчу, ошо арзан эле алып кетчүбүз 2-3 кило. Азыр араң 1 килоны ошончо бага алып атпайбызбы? Буларды ойлоп көрсөк, байлаган кишиге да оор. Азыр жем да кымбат, чөп да кымбат. Мындай ойлоп келсең, алган кишиге да кымбат болот. Эмне алабыз? Жакшы ошол экен. Мен жылкы этин алайын деп келгем негиз. Мага эми алабыз. Айла кайдан бирөө бекер бербейт да. Кой эти 680, ал эми уй эти 650 сомдон 690 сомго чейин болсо, жылкы этинин 1 килограммы 630 сомдон сатылып жатыптыр. Өлкөдө эттин наркы кескин кымбаттап, жыл ичинде эле этке болгон баа 14%га өскөнү маалым. Соодагерлер базарда мал кымбат болгондугу эттин наркы өстү дешет. Алардын баамдоосунда баа мындан да жогорулашы күтүлүүдө.
Бишкекке деп туруп жылкылар ташып атышат. Анан биз эмгектенишибиз керек да, биз деле семьябызды багышыбыз керек. Анан этти 650 сомдон өйдө көтөрбөгүлө деп атат. Ошо биздин оюбуз эми. Кандай кылып токтотуш керек аны? Токтой албайт го. Антип аны. Баасы учурда канча болуп атат? Азыр учурда 620-630 болуп атат. Азыр мынтип отурса 750-ге чейин чыгат. Эттин баасы эселеп өсүп жатканда мал багуу деле оңойго турбайт дешет фермерлер. Алар малды бордоп, сатып өткөрүүдө кеткен чыгым өзүн актабай калган учурларды белгилешти. Мал базары аябай кымбат. Эмне себептен кымбат деп касапчы балдардан сурасак, эми башка жеке алып кетип атышат дейди. Биз ала албайбыз. Биз сойгон баа менен бал базардын баасы келишпейт дейт. Ошон үчүн биз мына аз эле 3-4 эле килейген павильондо койдун этин мына 1, 2, 3, 4 эле сатып отурабыз. Болбосо 10дон ашык 10-15 касапчы бар. Ал эми жергиликтүү эл эттин баасы кымбаттаганы ар дайым ала берүүгө деле ар кимдин чамасы келбей турганына нааразы. Жанара Сагындыкова, Нурзин Нурманбетов, Айбек Турдаконов, Каракол шаары. Окуучулар жана ата-энелер үчүн жагымдуу маалымат. Мектеп окуучулардын жазгы каникулу 2026 жылдын 2 мартынан 7 мартына чейин узартылды. Эс алуу мөөнөтүнө дагы 4 күн кошулду. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, окуучулардын жазгы эс алуусу кыскарып калганы боюнча келип түшкөн кайрылууларды жана өтүнүчтөрдү карап чыгып, тиешелүү чечим кабыл алынды. Бирок окуу планынын толук аткарылышын камсыз кылуу максатында кошумча берилген 4 окуу окутулат. Натыйжада 2025-2026 окуу жылы салттуу түрдө 25 майда эмес, 29 майда аяктайт. Балыкчы шаарында Санарип академиясынын демилгеси менен мугалимдер арасында спартакиада болуп өттү. Долбоордун негизги максаты мугалимдердин ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү. Мугалимдер арасында спорттук мелдешке кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова күбө болуп, ынтымак ырашкерчилик менен өткөн иш-чаранын маанисин чагылдырган сюжет даярдаган. Ысык көлдүн жээгиндеги Кооз балыкчы шаарында билим берүү тармагына жаңы дем, жаңы демилге берген өзгөчө иш-чара болуп өттү. Санарип академиясынын демилгеси менен уюштурулган спартакиада мугалимдерди сергек жашоого үндөп, ден соолукту чыңдоого, ынтымакка чакырууга жана өзүн өзү өнүктүрүүгө багытталды. Жалпы балыкчы шаар мугалимдери, ошондой эле Ысык көл району, Тоң район мугалимдери менен биргеликте волейбол боюнча спорт мелдеш өткөрүлүп жатат. Бул бирден бир максаты ошол мугалимдердин арасында ден соолукту чыңдоо, ошо менен эле биргеликте ынтымакка чакыруу. Биз дайыма Санарип академия менен тыкыз иштешип келебиз. Биздин мугалимдерибиз жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, ошол Санарип тармагында ошондой эле Алматы шаарына жолдомо алып, Дубай өлкөсүнө жолдомо алып барып келишкен. Азыркы учурда билим берүү системада санариптештирүү абдан активдүү өтүп жатат. Мен ойлойм, ошол Санарип мугалим эң азыркы учурда актуалдуу. Биздин мугалимдер санариптештирүүгө өтүп, заманбап технологияга ылайык өзгөрүлүшү керек да. Бул иш-чара жөн гана спорттук мелдеш эмес, бул мугалимдин ички дүйнөсүнө, кесиптик өсүшүнө багытталган чоң кадам болду. Анткени билим сапатын жогорулатуу эң оболу мугалимдин өзүнөн башталат. Өзүн өнүктүргөн, китеп окуган, ден соолугуна кам көргөн, заманбап инновациялык технологияларды колдоно алган мугалим гана окуучуга сапаттуу билим, татыктуу тарбия бере алат. Санарип академиясы тарабынан мугалимдерди билим алууга гана, жаңыланууга гана үгүттөбөстөн ар дайым китеп окуу конкурстары, квалификацияны жогорулатуу курстары өтүлүп жүрүлгөн болчу бул убакытка чейин. Бүгүнкү күндөн баштап мугалимдердин сергек жашоого үгүттөө менен бирдикте жакынкы чет өлкөгө эс алып келүү мүмкүнчүлүгү да түзүлүп жатат. Спартакиаданын алкагында катышуучулар спорттук таймаштарда күч сынашып, сергек жашоонун үлгүсүн көрсөтүштү. Мындан сырткары китеп окуу маданиятын жайылтуу, санариптик көндүмдөрдү өркүндөтүү, заманбап усулдарды колдонуу багыттары да өзгөчө көңүл борборунда болду. Бул билим берүү менен ден соолукту айкалыштырган жаңы форматтагы иш-чара болду. Мугалимдердин жүзүндөгү кубаныч, ынтымак жана командалык рух иш-чаранын негизги жетишкендиги болду. Мугалимдин өзүн өзү өнүктүрүү боюнча жана билим берүүдөгү инновациялык технологияларды кызыктыруу болуп саналат. Ушул
мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин иш чарага көмөктөш болгон Балыкчы шаарынын мэриясына жана билим берүү бөлүмүнүн башчысына терең ыраазычылык билдире кетем. Санарип академиясы мугалимдерди чет өлкөгө алып барып жүрөт буга чейин. Бүгүнкү волейбол лигасынан жеңген команданы Алматы шаарына эс алдырганы алып кетебиз. Экинчи, үчүнчү командаларга кызыктыруучу сыйлыктар берилет. Жеңүүчүлөргө кызыктуу жана баалуу белектер тапшырылды. Эң башкы сыйлыктар Алматы шаарына жана Дубай шаарына жолдомолор катышуучулар үчүн чоң шыктануу жаратты. Мындан тышкары калган орундарга да баалуу белектер каралып, ар бир катышуучунун аракети жогору бааланды. Бул спартакиада сергек жашоонун, билимдүүлүктүн жана жаңычылдыктын майрамы болду. Себеби бүгүнкү күндү мугалими бул жөн гана сабак берген адис эмес. Ал коомду алдыга сүрөгөн лидер, өзгөрүүнүн башаты. Анткени чыныгы сапаттуу билим сергек, изденген жана өнүккөн мугалимден башталат. Нуржан Дөткулова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Балыкчы шаарынан. Тоң районунун мугалимдер арасында да ынтымакты бекемдөө жана сергек жашоону жайылтуу максатында Санарип мугалимдер спорт лигасы болуп өттү. Волейбол боюнча Мелдеште 8 команда күч сынашты. Биринчи орунду Жекшен Айтикеев атындагы орто мектеби жеңип алып, Алматы шаарына жолдомо ыйгарылды. Бул Мелдеш мугалимдер арасында спортко болгон кызыгууну гана арттырбастан кесиптештер арасындагы ынтымакты дагы бекемдөөгө шарт түзөлдү. Жаш карысы дебей жеңиш үчүн таймашышты. Бул иш чаранын эң негизги максаты мугалимдердин санариптик билим алуусун эс алуу менен айкалыштыруу, мугалимдердин ден соолугун спорт аркылуу чыңдоо, командалык рухту көтөрүү жана булардын ынтымагын бекемдөө. Бүгүнкү иш чарада ошо 8 команда келип катышып отурат. Ар бир командада мыкты даярдыктар менен келишиптир. Биринчи айлампа айыл өкмөттөрү арасында болуп, ар биринен 2 команда финалдык турга өтүштү. Жалпы 8 команданын 4-өө финалга жолдомо алышты. Мугалимдерге бир мотивация катары күч кубат бере турган, эс алдыра турган бир оюн зоок болуп атат. Эң сонун иш чара бул Санарип академиясынын жамаатына, ушуну уюштурган командасына чоң ыраазычылык билдирем. Иштерде ийгилик болсун, анан албетте күчтүүлөр жеңсин. Мындай долбоорлор мугалимдердин кадыр баркын көтөрүп, аларга жаңы дем, күч кубат берет. Катышуучулар Санарип академиясына ыраазычылык билдирип, мелдештер алдыда уланса деген тилектерин айтышты. Бул оюн абдан кызыктуу өтүп атат. Ыйык Рамазан айына карабастан ушул баардык эжейлер көңүлдүү, баардыгы шайыр шатман болуп, жакшы деңгээлде өтүп жатат. Жалаң тандалма мектептердеги эжейлер келип катышып атат. Мен болсо фасовщицамын да, көтөрүп берем, анан оюнчулар чабат. Спорттук иш-чаранын соңунда мыкты оюн көрсөткөн командалар аныкталды. Биринчи орунду Жекшен Айтикеев атындагы мектеби жеңип алып, Алматыга эс алууга 8 адамга жолдомо. Экинчи орун Салиев мектебине берилип, 2 адамга жолдомо. Үчүнчү орун Эркинбаев мектебине ыйгарылып, 1 адамга жолдомо тапшырылды. Андан тышкары бардык катышуучуларга кызыктыруучу сыйлыктар берилди. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары. Ушул жана башка маанилүү жаңылыктар менен МТРК Ысык көл облустук телеканалдын Facebook жана Instagram баракчаларынан тааныша аласыңар. Катталып коюуну унутпаңыздар. Эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.